саламатсыңарбы айымдар? Бир сонун комментарий келиптир. Ошого дагы жооп берип коеюн. Бул комментарий дагы көп адамдын суроолоруна жооп берет. Мен видео тууралуу, купероз тууралуу видео тартсам, менин кайненемдин бетинде купероз аябай тамырланып кеткен. Бирок жашы 60ка келсе дагы бетинде бырыш жок деп мага бир айым жазыптыр. Купероз беттин эрте картаюусуна алып келет деп жазгам. Жок, менин кайненем жап-жаш көрүнөт, бырышы жок деген жооп келиптир. Айымдар, мисалы, бырышы жок болсо эле адам жаш көрүнбөйт. Тилекке каршы. Теринин сапаты начар болсо, адам баары бир картаят. Бырышы жок адам деле картаң көрүнүшү мүмкүн. Эмне себептен? Келгиле, беттеги жаштыктын белгилерин жана ошол белгилер өзгөрсө, эмне үчүн бет кары көрүнөт? Ошол тууралуу сүйлөшөлү. Биринчиден ооба бырыш. Мисалы, көп күлсө, мимикасы активдүү болсо, көзүнүн тегерегине бырыш түшөт, кабагын бүркөсө, эки каштын ортосуна бырыш түшөт, кубагынын жанына бырыш түшөт, моюнга бырыш түшөт, тура эмес отурса, кайсы жакка дагы бырыш түшөт. Чекеге бырыш түшөт, оозунун тегерегине бырыш түшөт. Ооба, ал бырыштар түшүшү мүмкүн. Ошондо, ооба, адам улгайып калган экен, 18-де эмес экен деп билебиз. Бирок кээ бир жаш айымдардыкы деле 20 жашында деле көзүнүн тегерегинде бырыш бар. Ал эмне картайып калдыбы? Жок. Демек, ал бырыш деле жалаң ошол бырыш, бул жаш курактын белгиси эмес. Дагы кандай белгилер бар? Келгиле көрөлү. Мурун узарат. Мурун узарганда адам сразу картаң көрүнөт. Баба Ёшканы элестегиле. Жана избушкасы бар эмеспи? Ошол жерде мындай жез кемпир, мурду мындай узун коңкойгон, анан мындай крючок менен го. Вот баарыбыз картайганда ошондой жез кемпир болуп калабыз. Мурдубуз узарат. Сөөгүбүз ичкерет. Беттеги сөөгүбүз ичкерет. Мурун эмне үчүн узарат? Мурунун сөөгү кичирейет, анан эт узарып кетет да. Сөөгү кармалат дейт, ошол узарып кетет. Ошон үчүн мурун узундай көрүнүп калат. Эек кичирейет. Узун эек бул жаштыктын белгиси. Кыска, кичинекей эек, Баба Ёшканыкын эстегилечи, кичинекей анан өйдө карап турган эек, бул картаюунун белгиси. Мурун ылдый карап калат. Ылдый караган мурун кончиктен болсо түшүп калат, потому что сөөк кетет. Эт кармалган сөөк азайган сайын бул шалпайып ылдый түшөт. Өйдө карап турган мурун бул жаштыктын белгиси. Узунураак эек бул жаштыктын белгиси. Могу жерге көлөкө түшөт. Анткени бул жердеги майлар ылдый тартылат дагы, могу жер ачылат. Бул жерде глазница деп коет. Сөөк бүтүп аткан жер. Ошол жер ачылат дагы, чуңкур болуп калат. Көлөкө түшөт. Даже бырышыңар жок болсо да могу жер кара, анан көлөкө болуп калат. Анан дагы могу жакка катуу көлөкө түшөт, чоң көлөкө түшөт. Могу жакка дөмпөйүп баары өйдө көтөрүлөт. Могу жак бияк эмес, бул жак өйдө көтөрүлөт. Могу жерде сөөк ичкерет, могу жерде аң пайда болот, анан могу жерде аң пайда болот. Көлөкөлөр пайда болот. Моюн кыскарат, анткени омурткаларыбыз ортодогу дисктер сүрүлүп, омуртка кыскарат, бой кыскарат. Бой кыскаргандан кийин моюн кыскарат. Анан еще тура эмес отурабызбы, мынтип. Моюн кыскаргандан кийин могу жер шалбырап калат, же шалбырабаса дагы моюндун биздин осанкабыз, башыбызды кармаганыбыз уже картаң адамдай башыбыз мойнубузга кирип турат. Байкадыңар эле, апалардыкы баштары моюнга кирип турат. Жаштардыкы моюн мына далдары ылдый түшүп турат. Бул невербалдуу картаюунун белгилери. Айымдар, сөзсүз түрдө эле бырыш эмес. Теринин сапаты буга таасир этеби? Мисалы, куперозду дарылабай эле койсом, тери менен иштебей эле койсом, көрүнгөн косметиканы алып сүртө берсем, составын жакшы билбесем, составына ишенимдүү ингредиенттер бар экенин билбесем, каяктан чыгарып атат, эмне болуп атат, эптеп сүкөп койдум, майлап койдум. Силикон, миликон, глицерин, всякая фигня, активдер почти жок, мейли. Зато рекламасы жакшы.
ошондой косметиканы колдонсоңор, туура тамактанбасаңар, өзүңөрдү карабасаңар, теринин сапаты кетсе, бул белгилердин баары күчөйт. Мисалы, генетика боюнча 60-та келе турган белгилер силерде 45-те келип баштайт. 60-та бир 50% боло турган белгилер 100% болуп калат. Демек, тери менен иштеш керекпи? Иштеш керек. Куперозду дарылаш керекпи? Брыштарды дарылаш керекпи? Алдын алганга, жаштыкты узартканга аракет кылыш керекпи? Кылыш керек. Ооба, биз баары бир картаябыз, баары бир өлөбүз. Эчтек тамак жеп эмне кылабыз, мисалы. Баары бир аны бир аздан кийин кайра ачка болуп калабыз. Аны расходко кетиребиз. Деп деле жашасак болот. Же болбосо, мен сапаттуу жашагым келет. Мен канча жашасам дагы өзүмдү жакшы сезип, комфорттуу, өзүмө ишенимин артып, сапаттуу жашоо менен жашасам болот деп жашасак болот. Ар бир аял өзүн канча жашка чыкпаса деле аял сезип, айым сезип, аялдык энергияга ээ болгусу келет. Биздин косметика именно ошондой аялдык энергияны пайда кылуучу косметика. Видео жакса, жакшы маалымат алсаңар, сөзсүз комментарий калтырып кеткиле. Жаңы силерге кызыктуу суроолорду жазга, ошол суроолорго жооп болуп менин видеолорум болот.